Салам достор. Балатыны жандыруу азем кандай өттү? Сага жактыбы? Вообще сонун болуптур, мага жакты. Башка элдерге деле жаккан болсо керек деп ойлойм. Ушу жаңы жылда элибизге тынччылык, аманчылык болсун, молчулук болсун. Рахмат. Салам достор. Келе жаткан жаңы 2023 коюн жылыңыздар менен жалпыңыздарды куттуктайбыз. Азыр биз өзүңүздөр көрүп тургандай Ош шаарынын аянтында турабыз. Биздин артыбызда турган Балаты саналуу мүнөттөрдөн кийин жанмакчы. Анда бүгүнкү Балатыны жандыруу аземи кандай өтөт, кандай кызыктар менен коштолот? Анда чогуу көрөбүз. Декабрь күнү саат 19:30-да Ош шаарынын негизги балатысы жандырылды. Шаардын жетекчилеринин, Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновдун жана жалпы коноктордун катышуусунда болуп өттү. Кудайга шүрү, ёлканы Балатыны көйгөздүк. Жакшы маанайда бүгүн элдин маанайы жакшы, биздин да маанайыбыз жакшы. Эми Оштун элине каларым, Ош шаарынын элине. Жаңы жылдар менен куттуктайм. Бул жаңы жыл 2023 жыл токчулуктун, молчулуктун жылы болсун, тынччылыктын жылы болсун. Баарына ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, иштер ийгиликтүү болсун, жакшылык болсун, аманчылык болсун баарына. 2023 жаңы жыл Балатынындагы жаңы жасалгасы. Бул жерге келген коноктордагы жаңы дем, жаңы көч менен күндүн сууктугуна карабастан шаңдуу маанайда жүргөн учуру биз көрүп турган Балатынын бийиктиги 29 метрди түзөт. Ал эми анын жылдызчасындагы кошкондо 31 метрди түзөт достор. Мындан сырткары дал ушул аянтты жасалголоого жана ошондой эле Балатыны жасалголоого жалпы 2 миллион 700 миң каражат кеткен. Жылда жандырылат. Жылдага караганда быйыл кандай өзгөчөлүктөр болду? Жылга караганда өзгөчөлүктүгү бийиктиги бийик, андан сырткары жасалгололору башкача форматта. Жылда өзгөчөлүк менен жасалып атат. Быйылкы жаңы жылдык Балаты өзүңүздөр деле көрүп тургандай ленталары, жасалгололору, ар бир жандырылган светтери башкача болуп турат форматы. Былтыркысы дагы башкача, келерки жыл дагы башкача дегендей. Демек жылда ар бир өзгөчөлүк менен өтүп турат, жалпы элге кабыл тилек айтып өтсөңүз. Жалпы кыргызстандыктарды, мекендештерди, жердештерди, шаарлыктарды келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайбыз 2023. Ийгиликтин, жакшылыктын, барчылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Ош шаарынын аянтында 31 декабрга чейин элдик жүрүүлөр болот. Тактап айтканда Балатынын жанында сүрөткө түшүүлөр, оюн зооктор жана кечки музыка орун алат. Демек майрам дал ушундай таризде дагы да болсо улана бермекчи. Атым Бактияр болот. Бактияр, жаңы жыл менен куттуктайм. Кыргыз элине кандай кабыл тилек айтасыз? Кыргыз элине жакшы ден соолук, жакшы неме каалайм. Жакшылык каалайм. Жакшылык каалайм, жаман нерселерден сактасын кыргыз элимди, жакшылыкчы кана көрө берсин. Ушундай жаңы жылдай жакшы күндөр боло берсин, ушу жаңы жылга окшоп жакшы күндөр боло берсин. Кыргыз элине келе жаткан жаңы жыл куттуктап кандай сөздөрдү айтып өтөсүз? Ушу жаңы жылда элибизге тынччылык, аманчылык болсун, молчулук болсун. Рахмат. Балатыны жандыруу аземине келген дагы бир досубуз Эрлан азыр өзүнүн маанайын көтөрүү максатында велосипед тээп жүргөн учуру. Анда сага ушул бүгүнкү Балатыны жандыруу аземи жактыбы? Эмнеси менен өзгөчөлүгүн айтып өтчү? Мага жаккан себеби бул жакта шаңдуу экен, адамдар жакшы экен, көп. Адамдар көп келди, Адамдар. Сен негизи эле быйылкы жаңы жылды кандай тосоюн деп атасың? Жаңы жылды ушул достор менен бир жакшы бир жерде майрамдар тосом деген. Балатыны жандыруу аземи жагып атабы? Жагып атат, сонун болуптур.
Балатынын күйгөнү менен эми ошончо адамдар ошончо келиптир. Жактым балатыбызды. Кандай кабыл тилек айтасың келе жаткан жаңы жылга? Токчулук, молчулук болсун, элибиз заман эсен болсун, тынчылык болсун. Ошо? Бул жаккабы? Силер баласыңарбы? Экотек бала эже 2 метрге эмени көрүлөк болсоңуз керек кыздар. Мынакей бүгүнкү байрамга карата биздин жомоктогу каармандар дагы келген экен. Жалпы кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктап өтсөңүздөр. Кыргыз элин быйылкы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен быйылкы жаңы жылыңыздар бакталай алып келген жылдардан болсун. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Рахмат, сиздерди дагы куттуктайбыз. Сиз дагы айтасызбы? Балатыны жандыруу аземине келген жалпы конокторундагы маанайы мыкты деңгээлде. Анда биз сурообузду узатып көрсөк, бүгүнкү балатыны жандыруу аземи кандай өтүп жатат? Балатыны жандыруу аземи эң мыкты деңгээлде өтүп атат. Ушу кирип келе жаткан жаңы 2023 жыл менен куттуктайбыз. Рахмат, сиздерди жаңы жылыңыздар менен келе жаткан 2023 жаңы жылга жалпы кыргыз элине кабыл тилек айтып өтсөңүз. Келе жаткан 2023 жыл бизге жалаң гана жакшылыктарды, тынчтыкты жана эң башкысы элдерибиз, адамдарыбыз эч качан оорубасын. Рахмат. Жалпы кыргыз элин дагы биз жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Алдыда жаңы жылдык көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Ош шаарынын маданият башкармалыгы тарабынан концерттик программалар, балдар үчүн атайын мердим балатысы жана башка ар түрдүү майрамдык маанай түзүлмөкчү. Кирип келе жаткан жаңы жыл өлкөбүзгө жемиштүү жылдардан болсун. Жалпы элге токчулук, молчулук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен.